Мен сүйүүнү тандайм. 1-бөлүм. Алтайдан келген кат. Кыргыздардын атактуу журтегеси Жараш Кагандын жалгыз кызы Айбарчанын тоюнда чыр-чыгардын алдында эле баары бейпил өмүр кечирип жатышкан. Чуулганды окуя болот деп эч кимдин оюна келген эмес. Кара Булут Бекзада да тынч тиричилигин өткөрүп, кирбен башчылык вазыйпасын аткарып, Айбарча да адатынча ат жалында ойноп жүрөт беле. Ким билет. Бирок тагдыр дагы өзүнүкүн таңуулап койду. Баары түрк каганатынын даңазалуу ашыын оорусунун тегиндеринин бири акыркы жылдарда ырынан чыры көп болуп жаткан абого каршы боло турган чабуулдун айынан чыкты. 587-жылдын жайында абого каршы согушуу үчүн анын аталаш тууганы Аязхан кол топтоп жатканы болчу. Ошол күнү Аяздын экинчи уулу Биярслан тегин шартылдай басып, Чач калаасындагы хан ордосунун сейил багына шашылыш чыгып бара жаткан. Бүгүн күн адаттан тыш ысык эле. Чач калаасынын таш төшөлгөн жолдорунда жан киши көрүнбөйт. Аптаптын айынан калаа тургундары кайдадыр жетип кетишкен өңдүү. Жайдын алгачкы айы жагыңы гана башталып жатканына карабай, күн ушунчалык кайнап тийди. Жепирейген тамдар ысыкка эрип кетүүдөй ар кайсы жерде бозоруп, шамалдан кийин бырыксыган коюу чаң менен мунарыктаган аптап аралашып калаанын үстүн каптап турду. Чаштын чок ортосундагы дөбөчө жерде ак мрамордон курулган өкүмдардын сарайы жайгашкан. Анын айланасын корчай салынган ак сөөктөрдүн үйлөрүнүн бийик коргондордун артынан угулган бака-шака үндөр, андан бериректе жайгашкан чакан базардагы бакылдаган соодагерлердин добушоо гана калаага жан киргизип тургандай. Калаанын өкүмдары түрк ханзадаларынын бири дал ушул Биярслан тегинин атасы Аязхан болчу. Бул аймакка атасы Турду Каган өкүмдар кылып дайындалганына мына быйыл 4 жылдын жүзү болот. Кечкисин кайнап тийген күн бир аз салкындаган кезде Ак сарайдын кооз дарактар тигилген баракчасына хандын кичүү уулу так мураскерлеринин бири болгон Биярслан келип, атайын салынган сөрүдө отуруп, күн сайын буркуратып жыттуу чылым чеге турган. Жигит ичке, ошол эле малдуу шадылуу, узун манжалары менен чылымдын түтүгүн аяр кармай, аны жука эриндери менен леп тартып, кайра үйлөп коюп, көгүш түтүнгө чулганып, батып бара жаткан күндү тиктей ойго батып, мелтейип көпкө отурчу. Жанындагы жан жөкөлөрү да ушундай маалда анын элден өзгөчө келбеттүү жүзү менен сөөлөтүнө арбалышкандай дымырап калышчу. Жигит катып калгансып, сөрдө ушинтип көпкө отургандан кийин, эгер көңүлү каалап уруксат берсе, ордонун акылман кеңешчилеринин бир экөө жанына жакын жылып келишип, түрмөктөлгөн кагаздарды жазып, алтын шилекейлерин чачырата мураскердин акылына акыл кошуп дегендей китеп окуп беришчү. Ордонун мындай күн сайын кайталанган жөрөлгөлөрү жигитти өтө катуу зериктирсе дагы, бул жыргалчылыкка аргасыз көнүп, эч нерсени өзгөрткүсү келбей, күндөрүн өткөрүп жаткан. Бүгүн да адатынча жан жөөкөрлөрүнүн коштоосунда шашыла басып, бакчаны көздөй жөнөгөн. Күтүүсүздөн алдынан атасынын жакында эле үйлөнгөн жаш токолу Феруза нөкөрлөрү менен чыга калды. Өгөй энеси аны адатынча кылгыра карап, кусага толгон кара көздөрү менен тиктей башын ийип учурашуу шаанисин кылып, анан үнсөзсүз жол бошотту. Жигит анын жанынан өтө берген кезде Ферузанын жыпар-жытына баш айлана, бирок боюн оолактата, демин ичине катып, кадамын тездетти. Ханзаданын оң жагында бүкчүңдөй келе жаткан кеңешчиси Наран карыя аялга көзүндө огу болсо атып жиберчүдөй бир саамга акшырая тигилип, жактырбай жатканын ачык эле билгизип, Ханзаданын артынан шашылды. Карыя аялдын жигитти сугула тиктегенине жүз үрүр ичинен күбүрөндү. Теңирим, ушундай адепсиз ургаачыдан сактай көр. Ата теги белгисиз бул бейадепке өкүмдар неге кызыкты, билбейм. Биярслан Ферузанын кадала караганын көрмөксөн. Карт кеңешчинин күбүрөнгөнүн укмаксан болуп, кадамын тез-тез шилтеди. Бул ирет Биярслан жай отура албай көрүнөт.
бакчадагы сөрүдө аны атасы Аязхан күтүп отурган экен. Тегин атасына баш ийип салам бергенден кийин хан аны жаныма отур деп ээк шилтеп ишарат кылды. Ошондон кийин жан жөкөрлөрүнүн баарына алыс тургула дегендей белги берип, алакан чаап койду эле алар кайдадыр жетип жок болушуп, алысыраактан акмалаган эки күзөтчү гана калды. Ак буурадай карпайып карып бараса дагы өзүн жаш сезген Аязхан тамагын кырына сөз баштады. Уулум, чалкеш заман болуп турат. Эртеңки күн кандай болору белгисиз. Өзүмдүн эле аталаш тууганым Або мага кас чыкты. Пайкенттин өкүмдарымын демиш болуп, өзүн өзү башчы шайлап алгандан бери элге өкүм зардоого күчөдү. Өткөндөн кеткен кербендерди тоноп, аларды мага шылтап коюп, жергиликтүү элдин кыжырына тийип, алар менен түрктөрдү кайраштырууда. Сасаниттер да күч ала баштады. Чек ара тынч эмес. Жакында сени Кара Дарыядагы чепке кайра аттандырганы турам. Мурдагыңдай эле чепти кайтар. Ордодо жакшы эле жаттың. Жумуру башыңа акыл, көөнө боюңа дем күч топтогондурсуң. Жигит дилгирлерине атасынын айтканын экетпей баш ийкеди. Куп болот өкүмдарым. Биярслан чепке кайра барасың дегенге Астейдил кубанды. Көптөн бери атасынын ушул буйругун күтүп жүргөн. Ачыгын айтканда ордонун каалаганы даяр болгон каадасы менен тартибинен ташап бүткөн эле. Жигит өзүн эркин учкан шуңкардай сезген кезде гана жашоосунан ырахат аларына ушул жолу ордодо жүргөн жарым жылда толук көзү жетип калган. Сага айтарым бул эле эмес. Кулагым сизде, ата. Жакында Алтайды бийлеген чоң атаң Теңирдин мээри төгүлгөн Турду кагандан кат келди. Катта атам Абого каршы кол курап барып, аны биротоло тындым кылууну буйрук кылыптыр. Бул гана эмес, каган атам сенин 25ке чыксаң да али үйлөнбөй жүргөнүңдү айтыптыр. Атам Непадам сасаниттер менен чатак ырбаса, дагы аскер сурап кыргыздарга бара турганыбызды эскертиптир. Ортону дагы жакындатыш үчүн кыргыздардын ханы менен куда болуп, сөөк жаңыртууну ниет кылыптыр. Агасы Шегу тартууга келген кызды никелеп алганы менен атайынго да түшүп барып бирөөгө баш байлаган жок. Биярсландын да башы бош. Жашы 25тен өтсө да чек араны кайтарып ат үстүндө жүрүп үйлөнө элек. Жарашхандын бойго жеткен кызы бар экен деп уктум. Куда түшүп барып Биярсланга колун сура. Анан калса Теңир тоодогу эле эмес, Эне сайдагы кыргыз уруулары дагы аябай күчтөнө баштады. Кайда барба кыргыздардын арааны катуу жүрүп жатат. Темирди камырда ийилеп курал жасашат. Алтын кендерин иштетип, байыган бектери андан да көбөйдү. Аргымактары кең жайыктарды кара таандай каптап, өрүштөрүнө мал толду. Кыргыздар жайчылыкта бири-бирине анча эл көңүл бурбаса да, баштарына кыйынчылык түшкөндө бир муштумга айланып, төбөңө чокмор болуп чабыла турган эл. Мындайда Жарашхан менен анын энеси Куттемир бекти колдон чыгарба деп кеңеш бериптир атам. Ушинтип жобураган Аязхан эмне дейр экен дегендей уулуна тигилди. Биярслан адатынча сыр бербей, мелтиреген боюнча унчукпады. Ортону бир саамга тунжуроо ээледи. Ханзаданын угушуна караганда, Жарашхандын жалгыз кызы Айбарча тиштери арсайган, аюуга окшоп майпаңдай баскан копол кыз имиш. Анан калса абдан тамак соо экенин да айтышат. Ошон үчүн ушуга чейин бирөө да кызга жуучу түшүп бара электешет. Ичинен атасынын айткандарына көңүлдөнбөй отурду. Көз алдына жаңы гана алдынан чыккан ай жүздүү Феруза тартылды. Ошондо кыз аны каргап койгонбу ким билет? Мына эми минтип, кебетеси суук кызга үйлөнүүгө мажбур болобу? Азыр атасы менин айтканымдай болот деп этегин кагынып туруп кетсе эле иш бүттү. Эл жердин бүтүндүгү, алакасы деп копол кызга күйөө болот да калат. Атанын сөзү, анан калса башкаган чоң атасы Турдунун айтканы сунушуна кантип каршы чыга алат? Жигитке ушул ойлор тынчтык бербей, ошого да болбой тымпыйып сырын ичине катып отурду.
уулу оңчулукту жооп айтпай адатынча үйлөнүүдөн баш тартып койбосун деп чоочулаган Аязхан кебинин аягына кайра жымсалдай башка нукка бурду. Сөздүн кыскасы ушул, уулум. Азырынча кыргыздарга күйөөлөп барбасаң, анда аскер сурап бар. Бардагы кызды өз көзүң менен көрүп кел. Жакында Жарашхан жайдын келгенден утурлай чоң курултай кылат. Быйыл да жыйынга чакырып чабарман жибериптир. Курултайга шултоолоп бардагы тагаларыңдан Пайкенттеги абоону каратып алмакка аскерден жардам сура. Жарашта экеңе берчү тартууну да камдатып койдум. Биярсан үңкүйүп кабагын ачпаган тейде отуруп башын ийкеди. Куп болот атаке, ал жагынан эч кам жебеңиз. Ата бала ушинтип сүйлөшкөндөн кийин эртеси эле Ханзада Суяпты карай жолго аттанууга камынды.